Эми келгиле, эгер келиндердин иш акысы төлөнө турган болсо, айына канча айлык чыкмак эсептеп көрөлү. Ашпозчулар айына 35 миңден 50 миң сомго чейин табышат. Бала баккан тарбиячы же няня айына 20 миңден 26 миң сомго чейин айлык алышат. Үй тазалаган кызматкерлердин маянасы айына 17-20 миңдин тегерегинде болот. Малчы же саанчы айына 25 миң 40 миңге чейин табышат. Ошондой эле кир жууган, идиш жууган сымал кызматтар бар. Жалданып иштегендер анчалык көп алышпаса дагы айлыктары бар. Жалпысынан ала турган болсок, келиндердин бир айлык кызматы болжол менен 100-200 миңдик айлыкка тете болуп кетет. Эмгек аянтчасында ар бир жумуштун иш мөөнөтү бар. Тагыраагы керелди кечке эмес, бир күндө эсептелген сааттын ичинде гана иштешет. Эс алуу күндөрү, ооруп калса жумуштан убактылуу бошотуу сымал жеңилдиктер каралган. Эгер жумушка расмий түрдө кирсе, кийин ала турчу пенсиясына дагы социалдык төлөмдөр жүргүзүлүп турат.